Борбордогу жашоо турмуш, бишкектиктерди түйшөлткөн түйшүктөр, кубанткан жакшы иштер, кала башчылыгынын алдыга койгон иш пландары, шаарды өнүктүрүү программасы. Монун баарын Бишкектен сүйлөбүз берүүсүнөн угаласыздар. Саламатсыздар, урматтуу Марал радиосунун угармандары, Facebook баракчабыздын, ошондой эле Марал ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Бишкектен сүйлөбүз программасы. Бул программада биз адаттагыдай эле Бишкекке тиешелүү маанилүү маселелерди жана көйгөйлөрдү айтып талкуулап турабыз. Микрофондо мен Айдина Маматисаева. Бүгүн биз Борбор калаанын экологиялык маселелерине, аларды алдын алуу, ошондой эле чечүү жолдоруна токтолобуз. Студиябызда конокто экологиялык кеңешинин катчысы Адил Назаров бар. Саламатсызбы, Адил мырза? Студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, эгерде сиздерде ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар, ошондой эле пикир сунуштарыңыздар болсо, анда 0709 68 06 06 жана 0312 68 06 06 номерларына түз байланышып сурооңузду узатсаңыздар болот. Адил мырза, алгач ошо экологиялык кеңеш жөнүндө айтып берсеңиз, качан түзүлгөн, кимдер бар, кандай максатта жана кандай багытта иш алып барасыздар? Эми билесиңер да баарыңар, баягы Бишкек шаары, илгерки Фрунзе шаары жалпысынан ошол Совет Союзунда эң жашыл шаар деп аталып келген. Чынында бактарактары көп болгон. Бул жерде мына азыркы биз көрүп аткан кара түтүн ыш болгон эмес да, мындай ыш болгон эмес. Эмнеге болгон эмес? Анткени эми илимий жактан Совет орунда Совет Союзу, мен ойлойм, алдыңкы мамлекеттерден болгон да. Ошондуктан ТЭЦ куруунун, ТЭЦ ЖЭП куруунун алдында алар толук ошо илимий изилдөөлөрдүн баарын жүргүзгөн да. Ошо эле биздин азыркы ЖЭПтин түтөгүнүн узундугу, анан кийин зона рассеивания деп коет да. Негизи кандай бул болсо абанда катмарлары бар да, жалпысынанчы. Ошонун баарын изилденип, анан кийин салынган да. Анан мына азыркы биздин шаарыбызда ЖЭП мисалы 1975-жылы салынган. Салынганда бул жерде эми көмүр жагылат. Көмүр жаккан жөнөкөй эле көмүр эмес, бул болсо Караганданын каменный уголь деп коет да, сапаттуу көмүрүнө ылайыкталып жасалган да. Андан тышкары Кузбасска ошо эски ЖЭПте 12 отун казаны бар. Ошол жерде мында сапаттуу көмүр жагылып, анан кийин ошол түтөктөрдүн узундугу дагы өзүнүн нормана ылайыкталыштырылып, эч кандай мындай смог проблемасы болгон эмес да. Анан кийин мына жалпысынан мына азыр угуучулар деле өзүлөрү ойлонуп көрсө болот, анализдепчи. Бул кара түтүн ыш пайда болгонуна канча болду? Биз анализдеп көрсөк, 4 жыл болуптур да. 2 жылдан бери бул көйгөй өтө курч турат. Ошондуктан былтыр биз болсо биздин мэриянын алдында ошол экологиялык кеңеш түзүлгөн да. Экологиялык кеңештин курамына мындай көз карансыз эксперттер кирет, экологдор кирет да. Бул болсо мындай мамлекеттик орган эмес. Мындай айтканда бул коомдук орган деп койсок жаңылышпайбыз да. Бул жерде ошо аба боюнча эколог адистер баарыбыз тең ушул жерге кирип, эми мен ошол мындай айтканда билим туура келгендиктен мен да ошол мүчөсү болуп киргем. Мүчөсү болуп, анан кийин ошо катчысы болуп дайындалгам. Биринчиден биз болсо ошол аба эмнеден булганып атат, ошонун себептерин изилдеп чыгыш керек элек да. Анткени 3 жыл мурун эле мамлекеттик план түзүлгөн экен, 40 пункттан турганчы. Ошо мындай айтканда бул түзүлгөнү менен баягы сокур күчүктөй эле, мындай айтканда көргөн эмес да. Проблеманын себеби болуш керек да, мындай айтканда. Биринчи ошо түп тамырын табыш керек эле да. Анан кийин баягы адам деле оорусун так белгилей албасаң, диагноз койбосоң, билбейсиң да кантип дарылайсың. Ошондуктан бул абанын булганышынын так себебин билиш үчүн биз коомдук жана уюмдардын жардамы менен, финансылык каржысы менен 50 датчик орноштурдук да. Ошо шаардын ар бир бурчуна 50 датчик, ал датчиктин бир эле датчиктин баасы 300 евро болчу да. Орнотуп, ал жанагы көзгө көрбөгөн ыпыр болот, кичинекей бөлүкчүлөр, 2,5 ppm деп коет да. Анан ошону койгондо биз так билдик да.
так билдик. Бул кара түтүн ыштын себеби бул болсо начар сапатсыз көмүрдөн болуп атыптыр да. Буга чейин эле көмүр жагылып келген да жалпысынан, бирок көмүр жакшы сапаттуу көмүр келген. Кузбасс, Караганда деген бул көмүр да бөлүнөт да. Орусча айтканда каменный уголь деп коет, анан буруу уголь деп коет да. Каменный угольдин мындай айтканда нымдуулугу аз болот. Анан көлү да аз чыгат, анан кубаты күчтүү болот да. Ошондуктан аны толугу менен күйүп, мындай айтканда абага эч кандай жанагындай кирдеткичтерди ыргытпайт да. Анан буруу уголь деп коет. Мына ошол кара кече разрез негизи ошо буруу уголь деп коет да. Мунун нымдуулугу да бийик болот. Бул болсо гүлү да көп чыгат. Андан тышкары бул мындай кубаты да аз болот да. Анан негизи ой жаман болгон эмес. Эми өзүбүздүн көмүрүбүз турса, эмнеге башка жерден сатып алып атабыз? Өзүбүздүн экономикабызды өнүктүрөлү, өзүбүздүн жарандарга иш берели, жумуш берели, иштесин, тапсын деген ой жаман болгон эмес. Ошондой айтканда чала анализдин негизинде эски ЖЭП модернизациядан өтүп, билесиз, баарыбыз билебиз, баягы ызы чуу ЖЭП $386 миллион курулуп, айткандачы. Ооба, бул болсо азыр мындай карасаң модернизированный жаңы ЖЭП да. Ал жерде бүт компьютерлер иштейт. Бирок ошол 2017-тен бери, жага баштагандан бери ошол кара түтүн пайда боло баштады да. Пайда болгон себеби ошол болду эң негизги. Андан тышкары, ЖЭПтен тышкары да. Биздин ЖЭПте бир отопительный сезонунда 1,6 миллион тонна көмүр жагылат да. Анын ичи жарымынан көбү кара кече жагылат. Андан тышкары жанагы датчиктерди орноткондон кийин өзгөчө булганыштар жанагы жаңы конуштардан көрдүк. Бишкекти курчап турган 47 жаңы конуш бар. Анан кийин шаарда болгон деле 5 отун база бар экен. 5 отун базада ошол эми Казакстандан да келген көмүрлөр бар да. Кара Жыра, Шабыркөл, бирок көбүнчө ошол кара кечеден келчү да. Анан кийин мурунку жылдары ошол көмүрдүн баасы мисалы 3000 сомдон ашпаса, быйыл мындай айтканда ошо менеджменттин да туруксуздуктан болду же ошол чала иштен болду. Мына быйыл баарыбыз күбөбүз, көмүрдүн баасы 6000 сомго чейин өсүп кетти. Бирок ошол менеджментти туура койгондо негизи жалпы элди 3000 сом менен, 3000 сомдук көмүр менен камсызданып койсо болот экен да. Ага да биз далил болдук. Бирок ошол жалпы Бишкектин жаңы конуштарына 200 000 тонна көмүр жагылат да. Анан кийин мына азыр өзүбүздүн көзүбүз менен көрө баштадык кара түтүндү. Ошондуктан мен ойлойм, эң биринчи ошо чаралардан. Анан жакында эле мындай өзгөчө комиссия түзүлбөдүбү? Бул болсо биздин кабинет министровдун мындай указы менен жалпысынан ошол комиссиянын төрагасы болуп биздин кала башчы болуп дайындалды. Андан тышкары Министерство природных ресурсов. Ошо Министерство природных ресурсов азыр ошол биздин ЖЭПти карап, фильтрлерин анализдеп, ошондой иш берилген да. Андан тышкары Гидромет, биздин эле Гидрометке ошол датчиктерди карап, анализдеп, мониторинг жүргүзүп, ошондой иштер берилген. Бул комиссия жумасына бир жолу чогулат да. Бир жолу чогулат, ошондой ыкчам түрдө, тез түрдө мындай реакция кылып, шаарга кандай миссия жүктөлгөн? Шаарда мисалы санитардык эпидемиялык инспекция бар. Жанагы көйгөй азыр жеке мончолор болуп атпайбы? Аларда фильтр жок, түтөгүндө фильтр жок. Алар болсо ошо кара кече көмүрүн жагып, капкара кылып, анын баары өзгө болуп атабыз да. Аны тезирээк ошол мончону жылытып үчүн алар болсо ошол жанагы унаалардын дөңгөлөктөрүн жагып ийет. Анан кийин тигүү цехтердин калдыктарын жагып ийет. Ошонун баары мындай айтканда көйгөй болуп атат да. Алар болсо мындай өзлөрүнүн рейдтерин жүргүзүп, акт толтуруп, мындай айтканда жанагы айып пулдарын салып, алар өзлөрүнүн иштерин жүргүзүп атат да. Андан тышкары жалпысынан ошо жана 5 отун база деп атпаймынбы? Ал жерде көмүрдүн сапатын текшере турган лаборатория болгон эмес да. Азыр мына ошол министрлик кабинетинен мындай айтканда буйрутма келип, ошол жерге ошо иштер жүрүп атат. Ар бир партиянын, ар бир
жана чоң жүк ташчуунанын партиянын көмүрүн сапатын текшериле баштайт да. Бирок кандай болбосун, мен бул жеке оюм да, Бишкек шаарына сапатсыз көмүр кирбеш керек да. Анткени азыр мына жарандарыбыздын, шаардыктардын саны 1 миллиондон ашты. Анан бир кыргызда айтат эмеспи, биринчи байлык ден соолук депчи. Жакында эле мен ошол биздин Минздравдын отчет диаграммасын көрдүм да. Ошо 2017 жылдан баштап ошол мындай айтканда өпкө оорулар, андан чыккан жүрөк оорулар кескин түрдө көтөрүлүптүр да. 2017тен диаграммадан кескин түрдө өсүп атат да. Анан бул баары байланыштуу. Анан өзгөчө группа риска деп коебуз. Группа риска бул каарылар, ымыркайлар, анан ошо өпкө, жүрөк оорулар адамдар бул ошо группа рискага кирет да. Сиз айтып кеттиңиз, көмүрдүн сапаты бузулуп кетти депчи. Буга эмне себеп болду? Эми жаңы эле айтпадымбы? Көмүрдүн сапаты эми кара кечеден көмүр сапаты бузулган жок. Ал эң башынан эле сапатсыз көмүр, буруу угул деп айтып атпаймынбы? Биздин жепке жалпысынан биздин ошо шаар негизи бул кандай десем, бул табигый мындай себептерин айта кетсек, антициклон деген түшүнүк бар да. Антициклон деген бул болсо абанын жогорку басымы да. Өзгөчө кыш мезгилинде температура -5тен түшкөндө, мындай айтканда антициклон келет да. Бул болсо жанагы ртутный столб деп коет, 1040тан өйдөйлө баштайт да. Кышында бул антициклондор, бул абанын жогорку басымы турат да. Южно-сибирский циклон деп коет, монгольский циклон. Анан бизде мына азыр ошо центрально-азиатский деп южно-сибирскийден бөлүнүп ушу жерде бизге гана эмес да, Бишкек, Алматы ошо жалпы бир эле шартта турабыз да. Анан Бишкек мындай ылдыйышта турат да, өзүчү ылдыйышта. Анан ошол температурный инверсия деп коет, тоо жактан музак аба келет. Анан ошо музак аба мындай айтканда мындай капкактай болуп анан шаарды басып турат да. Анан астынан биз болсо баарын эмне жакпайлы, аба жылбай калат да, шамал болбой калат. Өзгөчө өтө суук болгондо аба жылбай, анан кийин ошо биз кара түтүн пайда болуп, анан уулана баштайбыз да. Сапаттуу көмүр, мен дагы кайтала кетейин. Бизде мисалы сапаттуу көмүрлөр бар бизде. Бирок түштүк жергесинде жайгашкан, алардын баарына белгилүү таш көмүр, сүлүктүү, алайда жакшы көмүр бар да. Бирок ал жерде мында ашып алып келиш логистикасына жараша өтө кымбат болуп калат. Мисалы билебиз да, Баткенде азыр көмүрдүн баасы 10 000 сомго чейин чыгып кетти. Өтө кымбат болуп калат. Эгерде Казакстандан азыр акыркы маалымат менен уктум, 346 вагон көмүр келди да. Сапаттуу көмүр келди. Ошондой кылып эле мындай логистика жагын ойлонсок, ошо Казакстандан пока ошо өзүбүздүн мындай көмүр болобу алып келгенче ошол жерден келгени оң деп мен эсептейм да. Анан ошо баа коюлган баасы 4600 деп атат да. Азыркы бизден келип аткан кара кеченин көмүрүнөн да кескен түрдө арзаныраак болуп атпайбы? Анан мындай сунуштары болгон былтыр. Ошол биздин жепти газга өткөрбөйлүкпү депчи. Баарына белгилүү. Биз болсо Россия Федерациясынан газды дотация түрүндө алабыз да. Бул эмнени билдирет? Бул 18 рубльга арзаныраак келет да. Башка мисалы Европа мамлекеттерине мындай базар баасы менен кетип атса, бизге мындай мурунку бензин келгендей, бензин, күйүүчү майлардын баасы арзан болгон да, ошондой эле газ азыр бизге арзан түрдө келет да. Анан газ жакканда ал 3 эсе кымбат көмүрдөнчү. Анан шаардыктар ошонун бюджети, мындай айтканда, чөнтөгү ошону көтөрө алабы? Азыр деле биз мактанып атабыз, газификация болуп атат, жаңы конуштарга газ кирип атат депчи. Бирок азыр газ менен эч ким жылытпайт да. Эми мындай чөнтөгү калдыңдар эле жылытпаса, бул өтө кымбат. Көбүнчө биз мына далил болуп атабыз, газды тамак жасаганга эле пайдаланбаса, үй жылытканга өтө кымбат болуп атат. Сиз жогоруда дагы айтып кеттиңиз, материалдын смогтун чыгышынын бирден бир себеби бул материалдын калдыктарынын жагылышы депчи. Буга чейин биздин эфирде ушу белгилүү бир тигүүчү цехтын жетекчиси
ушу бул сөздөрдү четке кагып материалдын калдыктары түстөрүнө бөлүнүп 10-15-20 сомго чейин сатылат, андан кагаз же ушул сыяктуу бир белгилүү бир нерселер жасалып чыгат деп айтты да. Бул сөздөр канчалык жүйөлүү, анан бир далилдер барбы? Мисалы ушул бир мончолор же кандайдыр бир мекемелер ушул калдыктар менен жагат деген далилдер барбы? Эми ал жетекчи балким өзүнө жооп берип аткандыр да. Эми бир тигүүчү цехтин жетекчиси баарына жооп бербейт да. Мисалы мен азыр биздин мусор полигон, санитардык полигондун жетекчинин орун басары болуп мен иштейм. Буга чейин директор болуп иштеп келгем. Буга чейин тазалыктын зам директору да болуп иштеп келгем да. Бул көйгөйдү мен болсо мындай айтканда жакын билем да. Анан ошол биздин полигондо көйгөй эмне? Ошо тигүүчү цехтердин калдыктары келет да. Анан полигон күйүп атабыз, свалка күйүп атабыз. Анан кийин бул көбүнчө эле синтетика бат күйөт да. Аны биз аракет кылып көрдүк полигонду өзүнчө бөлөлү депчи. Бөлүп, эми полигондун көйгөйлөрү башка, ал жерден дагы мындай жанагы бөтөлкө сорттогондор, жана желин бөтөлкө сорттойт, ошо мына вторсырье сорттогондор, ошонун арасынан темир чыгабы деп атайында өртөйүп аткан күндөр болду. Мына айтканда биз алга өзүбүз билебиз да. Анан көбүнчө эле тигүүчү цехтер алар болсо төлөбөйт да. Алар жашырын түрдө түнү келип, анан кадимки эле тазалыктын таштанды челектерине таштап кетет да. Алар төлөбөйт, анан кийин айла жок алар чыгарат аны, тазалык чыгарат. Ошондуктан мен бирден бир сунушум бар эле негизи. Ар бир тигүүчү цех эми жашырын эле иштебесе, патент алат да. Ошо налоговый органдар, службалар бул жерден ошо патент алып атканда, ошол тазалык менен мындай айтканда келишимди талап кылса жакшы болот эле да. Эгерде сен тигүүчү цех иштеп атсаң, сен ошо калдыктарды, таштандыларды эмне кылып атасың деген суроо туулат да. Ошондо же полигон менен биз менен келишим болуш керек, же тазалык менен эгерде өзүлөр чыгарсачы. Ооба, бирок мисалы токмокто бар да. Токмокто бар. Ошол тигүү цехтердин калдыктарынан мисалы перчатка чыгарат да. Бирок ал жерге баары эле материал кете бербейт да. Андан мисалы хлопок бар, синтетика бар. Анан синтепонду деле кайра иштетсе болот да. Синтепонду мен билишимче, мисалы Казакстанда кайрадан иштетет да. Ал аябай жакшы утеплитель да. Синтепон, мисалы анын башка утеплительдерге караганда аны деле колдонсо болмок да. Бирок аны үчүн кайрадан баягы эле эски көйгөйгө кайрылат экенбиз, бурулат экенбиз. Анда жалпысынан таштандыны биз сорттош керекпиз да. Тамак аштын калдыктарын өзүнчө бөлсөк, ал тамак аштын калдыктарынан иштетип койсо биогаз чыгат, углекислый газ чыгат, андан кийин биогумус деп коет, жер семирткичтерди чыгарса болот да. Эгерде сорттой баштаса, мисалы вторсырье деп коет да, желин бөтөлкөлөр, айнек, кагаз, темир, алюминиевый банка эмне гана чыкпайт да, мунун баарын кайра иштетсе болмок да. Анан кийин эч сорттолбогон таштанды болсо, ага деле мындай ыкмалар бар. Аны жанагындай плазменный технология деп коет, аны деле ысык суу, анан кийин электроэнергияда чыгарса болот да. Аны ошондо ошол нерсеге өтсөк жакшы болмок негизи. Жакшы болмок, анткени бизге анда азыр мисалы таштанды полигонунда ошол таштанды таштаганга жер калбай калды да, жербей калбай. Күнүнө, суткасына 1000 тоннадан ашык таштанды кирет да, шаардан. Анан бул көйгөй мен ойлойм бул Бишкек шаарында эле эмес, жалпы Чүй область болобу, башка областтарда. Азыр карасаңар райондук борбор эмес, ар бир айылда деле жанагындай кичинекей полигондор пайда боло баштады да. Ал полигондор бар. Азыр айылдын четинде бүт эле целлофан, пластик пакет, мындай айтканда, аябай биздин экологиябызга мындай айтканда начар, терс таасир берип атат да ошонун баары. Муну кантип көзөмөлдөш керек? Эми бул мындай да, биз баарыбыз эле мындай көнүп алыптырбыз да, ошол последствия менен күрөшкөнгөчү. Бирок биз эң башы баягы себеби менен күрөшүш керекпиз да. Аны кандай кылсак болот? Мисалы ошо пластик пакеттер менен күрөшпөй элечи, алга тыюу салып койсо болот да. Ошол эле биздин супермаркеттерде кагаз пакет, башкаларды колдонсок, биз анда момундай ыпырап-сыпырап жаман болбойт эле да. Мисалы бир
бирден бир ыкма ошол мен ойлойм экологиялык эми тыюу салбасак деле экологиялык салык салып койсо, ал мисалы кагаз пакеттерге караганда ошол пластик пакеттер кымбатыраак болуп калса эл өзүлөрү албай калмак да. Бирок бул көйгөйдүн дагы башка бети бар да. Бул эмне? Биз азыр баарына эле жарыялап атпайбы? Кадимки эле даарат кагаз жетишпейт, бизде бак жок да. Бак жок. Анан кийин бул жерде деле мындай кагаз пакеттер да кымбатыраак болуп калабы деген көйгөйлөр көп да. А негизи баягы совет доорунда бул целлофан пакет өтө кымбат болчу. Баарысы эле мындай көп жолу колдонгон эле баштык көтөрүп алып эле тиги супермаркет болобу, дүкөн болобу барып келчик да. Анан мен ойлойм эми баягы биздин экологиябыз, бул жер да азыр билинбей отуруп мына жердин дагы өзүнүн мындай күчү кете баштайт. Бизде мисалы Кыргызстан 97-96% бул тоо болгону эле ошол 6-7%га эле жер иштетпесек бизге мына жер иштеткен да жер калбай калат да. Анткени элдин саны өсүп атат. Ошо таштанды маселеси бизде бир топ жылдан бери чечилбей келет. Сиз да бул тармакта көптөн бери иштеп келдим деп айтып кеттиңиз. Анан бийлик өкүлдөрүнөн бул маселени чечип берүүгө кайрылып көрдүңүздөр беле? Эми баягы өз убагында Маргарет Тэтчер айткан экен да. Өкмөттүн акчасы дебегиле депчи. Өкмөттүн акчасы болбойт чын айткандачы. Бул салык төлөөчүлөрдүн акчасы да. Бул жалпысынан биздин акча да. Биз мына ошо жеке ишкерлер, өзүбүз мына сиздин да менин да айлыгымдан биз салык төлөйбүз да. Ошо салыктардан анан кийин бюджет жаралат да. Өкмөттүн акчасы деп атабыз. Бирок өкмөттүн акчасы жок. Мындай айткандачы. Анан кийин өз убагында бул Теодор Рузвельт да айткан да. Өкмөт мага эмне кылып берет деп биз сурабаш керекпиз да. Биз өкмөткө эмне кыла алабыз деп ошондой суроону, маселени ошондой көтөрүш керекпиз да. Өкмөттөн эмне кылып талап кылыш керекпиз да. Мына чын айтканда азыр мейли ошол таштандыны бөлүп шарт түзүп берип коелу. Бирок элдер сорттобойт да. Ал мына Япония, Скандинавия мамлекеттерди алсак, алардын мындай менталитети, аң сезими ошого жетилип барган да. Биз азыр мына жол эрежелерин жаңы эле мына көнө баштады го. Бузса дагы азыр төлөбөйт. Ошол эле мындай укук коргон органдарды жакалап, погондорун жулуп, мындай жалпы мындай элдин аң сезими эми кыздарды урдап ала качып аткандан кийин башкасын айтпай да коелу да. Эми балким мында шаарларда өнүгүп аткандыр, бирок айыл жергесинде жалпы мындай менталитет дейбизби, аң сезим дагы төмөн да. Ошону эмне кылыш керек? Ошондуктан алыс барбай эле мына бизде эле шаарда аларча паркты алалы, башка парктар барабыз. Ал жерден эмнени көрөбүз да? Ал жерде бүт эле таштандар кылып турат. Ал жерде отурат татынакай. Ошол эле желин бөтөлкөлөр, анан бүт ошо таштандын баарын ошол жерге таштап кете берет да. Ошондуктан өкмөттөн талап кылбай, биринчиден мен ойлойм, өзүбүздөн талап кылып үйрөтүш керекпиз. Эми чоң кишилерди үйрөтө албайбыз деп мен ойлойм. Анткени баягы көңгөн адат калабы деп уйга жүгөн салабы дегендей адамдарды үйрөтүш оор го. Ошондуктан бирден бир мен мына сунушум болгон. Бул адамдын мындай жаш өспүрүмдөргө жанагындай фиксики деген мультфильм тартабызбы? Азыр бүт жаш балдардын баары тең YouTube'да отурат да. Ушундай кыргызча, орусчабы ушундай үйрөтүү, ушундай программаларды, ошол таштанды бөлүү, ушундай программаларды мындай кичинекей балдарга мен ойлойм да үйрөтсөк, балким алар мисалы ата-энеси таштабаса, мисалы мен үйүмдө 2 киши эле турат. Бирөө тамак аштын калдыктарына, бирөө башка таштандыга. Анан ошо балдарды акырындан үйрөтө баштасак, балким өзлөрүнүн ата-энесине уяткырар, мындай айтып, ата, апа таштаба депчи, аны мультфильм көргөндө алар жаштар мындай түзмө-түз кабыл алат да. Анан эми өкмөттүн да жоопкерчилиги бар, мындай айткандачы. Бул жерден 50%дан алсак болот да. Жарымы, мисалы жарандарыбыздын мойнунда болсо, жарымы өкмөттүкү. Өкмөт эмне ошо шартты түзүп бериш керек да. Шартты түзүп бериш керек. Анан кийин жалпысынан биз азыр Бишкек шаарында ошо таштандыга 22 сом 50 тиын төлөнөт да. Ар бир жарандан. Бирок анда жашырат да. Болгону эле ошо мына миллиондон ашык шаарда бир 600 миңге жакын кишилер таштандыга төлөйт экен да.
Көбүнчөсү квартальный домкомдор менен сүйлөшүп алат, болгондо бир киши жашайт депчи. Анан кийин ошо 22 сом 50 тыйын болсо ошо домкомго 50 сом берип коет. 50 сом берип коет, анан кийин бир кишиге жаздырып коет. Анан аякта 4 киши жашаса 100 сом төлөмөк да. Ошондой мындай көйгөйлөр көп да. Тиктүү бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди угуп Мен жатабыз. кайтууга акча берип, шайлоо мамлекеттик анан кайра шайлоо деп эмес да. Кечиресиз, жакшы угулбай жатасыз. Кандай? Ана, Угуп жатабыз. анан мындай да закон өзгөрүш дагы шайлоого бармай, мындай тоочогундай мамиле кылып атат. Кечиресиз, башынан айтып баштасаңыз. Байланыш үзүлүп калыптыр. Кайрадан байланышсаңыз болот. Анда ушу таштанды бизден угарманыбызда сунуш келиптир. Сиз айттыңыз, таштанды таштоо урналарга ташташ керек депчи, бирок таштанды таштай турган урналар көп жерде алыс жайгашкан же жокко эсе деп угарманыбыз жазыптыр. Мисалы көп эле Европа мамлекеттеринде таштанды жок, билесизби? Ошо таштанды челектер да жок. Алар болсо ошо таштандысын сумкасына салып алып, анан кийин үйүнө алып келеби, башка мындай жерлерге алып барат да. Азыр алыс барбай эле Алматыдан дагы ошондой таштанды челектердин алып салган да. Эмнеге биз ошо таштандыны ырытканга шашабыз да? Мисалы Сингапурда жана эле чылымдын калдыгын ырытып ийсең $400 айып пул салынат да. Анан эмнеге эле биз таштанды издейбиз да, мындай айткандачы. Мисалы Японияда ал жерде мындай таштанды челек да жок. Ал жерде мындай кичинекей бөлмө бар. Ичине киресиң, ону ошо ар бир таштанды мындай айтканда 16 түрүнө бөлүнөт да. Кадимкидей жанагы эле желим бөтөлкө бар го, биз кола ичкен. Анын капкагын өзүнчө саласың, бөтөлкөсүн өзүнчө саласың. Керек болсо ошол этикеткасын сыйрып туруп анан салыш керексиң. Батарейканы өзүнчө салат. Мына бул ал мамлекеттин жетишкендиги да. Бизде эле мисалы азыр көп эле адамдар үйүнөн сорттойт, кагазды өзүнчө сорттойт. Кагазды, желим бөтөлкөлөрдү өткөрсөң кичине тыйын болот. Мен мисалы бир 3 айда бир ошо жана желим бөтөлкөлөрдү былчыйтып, мешокко салып жыйнай берем да. Анан 3 айда бир өткөрсөм бир 100 сом, 150 сом акча болуп калат да. Ооба, ал балким мен короткон күйүүчү майымды актабаса деле, мен мындай айтканда өзүмдүн жарандык мындай жоопкерчилигин актап атат да, мындай айткандачы. Мен өзүм мамлекеттин алдында, ооба мен таштанды ырыткан жокмун деп. Керек болсо тамак аштын калдыктарын мен бир жерге төгөм да. Эми мен мындай жеке үйдө жашайм да. Частный үйдө жашагандан мына ошондун билинбей 2 жыл болобу, 3 жыл болобу ошол жерде мындай айтканда жер семирткич пайда боло баштайт да. Келди өзүбүздөн баштайбыз да. Эми шаардыктарга кичине оорураак да. Мен деле какшап атам. Бөлүп баштайлы. Мисалы Бишкек шаарында 1000ге жакын ошол таштанды площадкалар бар да. Жана челектер турганчы. Анан ошону бөлө баштасак болот эле. Башка балким типте кээ бирлерин жабып, кээ бирлерине видео көзөмөл койсокпу деген ушундай сунуштар болуп атат да. Бирок кайра эле биз муну мындай айткандай ошо жарандар менен чогуу иштеш керекпиз да. Мамлекет өз жагынан эчтеке кыла албайт. Анткени мына азыр кыш башталдыбы, кадимкидей күйүп аткан жана көмүрдүн чогун салып ийет да. Анан 220 евро ар бир жана таштанды челектин баасычы. Ошолор өрттөнүп, анын металлы жаашып, анан жарабай калат да, темир жаашыпчы. Анан өзүбүз жанагындай таштанды площадкалар күйө баштайт анан ошону айтып атып, анан жанагы эле үйдөгү чөп чарлардын баарын эмне гана салбайт да ичинде. Дөңгөлөк да салып ийет, ремонт үйдөн ремонт кылып амбарын да таштайт да. Негизи мунун баарына тыюу салынган да. Сен жеке компанияны чакырып, анан кийин ошолорду алып кетиш керек эле да. Анын баары тең тазалыктын мойнуна жүктөлүп атат. Муга биз төлөбөйбүз да. Ошо биз 22 сом 50 тиын төлөп коюп, анан аябай кыйын боло беребиз да. Шаар силер иштебейсиңер депчи. Өзүбүздөн башташ керекпиз. Түшүнүктүү. Азыр ошо климаттык өзгөрүлүшү дагы дүйнө өлкөлөрүндө маселеге айланып жатат. Биздин президент Садыр Жапаров дагы жакында Глазго шаарындагы саммитке катышты. Анан айтсаңыз, негизи климаттын бузулушунун себеби эмнеде? Анан Кыргызстан климаттык өзгөрүлүшкө туруштук бере алабы? 2019 жылы Кыргызстан ошол Парижский конвенцияга кол койгон. Ал болсо
углекислый газ, углекислый газдын ошол мындай бөлүнүшүн жок дегенде 2%, анан кийин канча бир жылга 1%га азайтуу. Биз да ошого кол койгонбуз. Анын артынан эми мындай айтканда глобальный потепление болуп баратпайбы? Мен жакында эле онун отчетун көрдүм. 2040 жылга чейин кайсы жерлерде кургакчылык болуп, кайсы жерде баягы суу болот деп. Анан кийин мына тилекке каршы Кыргызстан биз бара-бара суу тартылыштыгы болот экен да. Ошондуктан жана чоң проекттер, чоң гидро жана ГЭС салабыз дегендерден биз мындай кайра татыш керекпиз да. Анткени канча миллиард долларды салып алып, ал актабай калат да. Мына быйыл деле суу тартылыштыгы болбоду, куракчылык болду, мындай айтканда. Анан кийин суу бул өтө кымбат ресурс. Биздин коңшу мамлекеттерге да суу керек, Казакстанга да керек, Өзбекстанга да керек. Анткени суу болбосо алардын мындай айтканда пахтасы да бышпай калат, тамагышысы да калсы мындай тобокелдик турат да. Ошондуктан сууну биз азыр аябай үнөмдөп, жанагындай капельное орошение болобу, ошондой үнөмдөп пайдаланыш керекпиз да сууну. Анан мен айтып атам, бизге эми электр энергия жетишпей жатпайбы азырчы? Азыр импорттап атабыз да. Кыргызстанда эмне көп? Кыргызстанда кремний көп. Бул илгертен эле Совет доорунда эле Кристалл деген завод болгон, кремнийди, анан да банкрот кылышты. Ал кремнийден жанагындай күн панелдер жасалат да, күн энергиясын ала турганчы. Өзбекстан жакын арада ошону ыкманы пайдалана баштады. Мисалы Австралияда да электр энергия жетишпейт да. Баягы эле белгилүү Илон Маск ошол кадимки эле үйлөрдүн чатырларын ошол күн панелдерден жасай баштады. Ал ошол проблеманы ошондой жол менен чечишти да. Анан бизде мисалы балыкчыда, Кочкордо шамал ыркырап турат да. Шамал генераторлорун койсок болот. Анан чакан гэстерди койсок болот да, чакан гэстери. Болгондо эле ал себестоимость кичине кымбатыраак чыгат да. Негизи светтин баасын көтөрүш керек. Эми калп эле биз мындай жашыра албайбыз да. Бул көйгөй, бул көп жылдан бери келген. Электр энергия баары төлөшөт, дүйнө жүзүндө төлөшөт. Мына Кытайда деле электр энергия жетишпестиктен жалпы экономиканын өнүгүү темпи дагы азая баштады да. Бизде дагы эмне бар? Бизде уран бар да. Уранды болгондо эле 1%га обогащение болот да. Анан уранды колдонуп биз азыр дүйнө жүзүндө эле атомный электростанцияларды курат да. Түштүк жергесинде, түндүк жергесинде мисалы бир-бирден атомный электростанция куруп койсок, бизге мындай энергетический безопасность болуп калмак да. Биз уже эч кимден көз карандысыз болбой, ошондо биз Бишкекти деле ошол энергия менен, электр энергия менен жылытып калмакпыз да. Биз негизи ошондой энергетический көз карандысыздан кете башташ керекпиз. Ошол эле азыр күйүүчү май кымбат келип атат. Мисал газ келип атат, ошол биздин жеке унааларыбызды деле газга өткөрсөк болот да. Ал бензинге караганда мисалы 2 эсе арзан. Ошондой мисалы Өзбекстанда эле көп эле жеке унаалар газ менен жүрөт. Кореядан келип атат, жалаң эле газ менен иштеген. Бизде ошо метан газ арзан болот да пропанга караганда. Акырын-акырындан бизде мына инвесторлор келип атпайбы? Ошолордун баарын кылып берели депчи. Болгону эле биздин өкмөттүн мындай айтканда жалпы мамлекеттин мыйзамдары өтө татаалдаштырган да. Бизде мындай айтканда инвестор көп эле качып кетет да. Биринчиден саясий дагы нестабильность, мындай айтканда туруксуздук. Анан экономиканын абалы, электр энергия жетишпейт, ушундай мындай көйгөйлөр көп да биздинчи жалпы. А так инвесторлор келип ошонун баарын өнүктүрсө, биз ошолорго шарт түзүп берсек жакшы болот эле да. Анда жумуш орундары болмок, анда мындай жумушсуздук болбойт эле, миграция болбойт эле, мындай айтканда мунун баары айлампа да. Айлампа баары бири-бири байланышкан. Ошон үчүн мындай айтканда күчтүү лидер, анан саясий эрк керек да булга. Ушу мөңгүлөрдүн эриши кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн? Жаңы эле айтпадымбы? Анда ушу бул маселелер негизи ошол бул маселелер менен катары жер кыртышынын деградация болушу дагы. Мен жаңы эле сизге эметпей калдыңыз го. Кайра айта кетейин, бул айтып атпаймынбы, климат өзгөргөндө бул жерде климат саванна болуп калат да. Пустыня, мына Гоби бар го жаныбыздачы. Ошо пустыня мына жакындап келе берет да. Биз дагы мындай
бизге суу керек да. Ошол эле бак дарактардын өсүшүнө баарына бул суу керек. Ооба суу жетишпейт. Биз болсо ошо үнөмдөп, колдон келишинче жанагындай суу сактагычтарды куруп, биз болсо сууну сакташ керекпиз да. Анан аябай үнөмдөп, жанагындай интенсивный сельское хозяйство деп коет. Мисалы Израилде ал деле чөл, суу жетишпейт да. Сельское хозяйство алар болсо 60% сууну кадимки деңиз суудан тазалап алат да. Деңиз суудан. Эң эле энергоэффективный каражат аз кеткен технология ошо Израилде. Алар пайдаланып атат. Анан керек болсо мына Израилден картошка да экспорттоп атпайбы. Болгондо эле бизге баш керек болуп атат да. Адамдыкы эң эле чоң проблема бул баш экен да, чын айткандачы. Айтат го, баш иштебесе бутуңа колуңа күч келет дегендейчи. Бизге ошо азыр колубуз бутубузга күч келип атат, кичине баш иштебей жатат да. Баш эмнеге иштебейт? Анткени билим деңгээли өтө төмөндөп кетти да. Билим деңгээли эмнеге төмөндөдү? Анткени жакшы мугалимдерди алыш керек. Алар болсо алар келиш үчүн айлыктарын төлөш керек. Айлык төлөш үчүн бюджет болуш керек, экономика өнүш керек. Экономика өнүш үчүн кайра эле инвестиция келиш керек. Саясий туруктуулук керек, мындай айткандачы. Баары бири менен байланышкан да. Анан коррупция деле каяктан чыгып атат? Коррупция бул биздин напистен чыгып атат да. Биз баягы Совет доору бузулганы, баарыбыз эле байыгыбыз келди, баарыбыз эле 570 тепкибиз келет, баарыбыз эле 2 этаж, 3 этаж үй салгыбыз келет. Анан кийин азыр не модно, тиги токолуң жок болсочу. Баарыбыз эле мындай айтканда потребительский отношение болуп калганда, чындыгында мына япондордон башкаларына үлгү алып, биз болсо минимализмге өтүш керекпиз да. Мага 2 этаждын үйүм эмне кереги бар? Азыр тетиги килтеген жайлоого 2 этаж, 3 этаж салат да. Ал жерде жергенин да кереги жок, мындай айткандачы. Мен 1 этажды эле үйдө жашайм, кичинекей эле. Мен айдаган машинем деле 8 литр бензин ичет. Үнөмдөөгө өтүш керекпиз да. Анан бизде баягы кыргыздын да менталитетинде курнамыстык бар. Курнамыстык бар. Биз мында атаандашып эле тигиндей кылыптыр, мындай кылыптыр деп анан той топурларга көп акча кетирип атабыз да. Анын баардын биздин балдарыбызга алардын билим берүүсүнө кетиш керек болчу да. Билим болбосо, биз болсо мындай айтканда негизи адам катары дагы, коом катары да же өнүгүү кетет, же деградация кетет да. Мына жогоруда бир топ маселелерге токтоло кеттик. Анан эми алдыда сиздердин кеңешиңер бул маселелерди чечүү же алдын алуу же мындай маселелерге карата кандай мындай пландуу бир иш чараңыздар барбы? Иш аракеттериңиздер? Иш аракеттерди кайра эле айтайын да. Эмеске кайра кайталап кетейин. Алдыда кандайдыр бир долбоорлор барбы же мисалы шаардыктар менен кантип иштешесиңер? Мисалы иштешем же сиздердин кеңешер менен кызматташам деген шаардыктар менен кантип байланышсаң, алар кантип сиздерге байланышса болот? Мэрияга келсин, мэрияда экологиялык кеңеш бар. Биз болсо ачыкпыз. Ар бир эксперт болобу, кандай кеңеши болобу, технологиясы болобу, баарын тең биз мына ачык кабыл алабыз да. Ал жерде бүт мындай көз карамсыз эксперттер. Алар болсо бирөөгө отчет бербейт, бирөөдөн тыйын албайт, ал жерден айлык албайт. Ошондуктан бул болсо коомдук иш. Негизи сиздердин кеңешиңерге мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп турабы? Каражат бөлүнбөйт. Бир тыйын бөлүнбөйт. Бөлүнүш керекпи? Эми мындай да, керек болсо башка өнүккөн мамлекеттерге керек болсо шайлоого дагы каражат бөлүнөт да, ар бир партиягачы. Анан жок нерсеге кандай бөлүнүү, жок нерсе өзүбүздүн бюджетибиз чытырап турат, мындай айткандачы. Анан сураган деле азырынча туура эмес го. Эми биз болсо патриот болсок, жарандык мындай сезимибиз болсок, азыр колдон келген жардамыбызды берип турсак ошол эле жетиштүү го азыркы учурда. Убактыбыз чектелүү. Адил мырза, айтсаңыз, шаардыктар кандай салымын кошо алат? Салым кошканда эми өзүбүздөн эле баштайлычы, өзүбүздөнчү. Башка эми мындай акыл айтканга кыйынбыз баарыбыз элечи. Мен деле отуруп алып жактан сайрай берсем болот да. Бирок өзүмдөн баштап ошол эле таштанды челекке ыргытып, башкаларга акыл айтпай өзүбүздөн башташ керекпиз да. Түшүнүктүү. Биздин убактыбыз соңуна чыкты. Ушу менен эфирди жыйынтыктасак, бүгүн келип кызыктуу маек куруп, маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, бүгүн биз Бишкек шаарындагы экологиялык маселелер, жалпы өлкө боюнча экологиялык маселелер
алардын ушу алдын алуу жана чечүү жолдоруна токтолдук. Бул эфирди сиздер Радио Марал Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Бүгүн студиябызда конокто экологиялык кеңешинин катчысы Адил Назаров болду. Эфирди мен Айдина Маматисаева алып бардым. Кийинки жумада шейшембиде ушул саатта кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Борбордогу жашоо турмуш, бишкектиктерди түйшөлткөн түйшүктөр, кубанткан жакшы иштер, кала башчылыгынын алдыга койгон иш пландары, шаарды өнүктүрүү программасы. Монун баарын Бишкектен сүйлөйбүз берүүсүнөн уга аласыздар.